Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин Жан Дүйнө программабызга жаш ырчы Арслан Султанов катышууда. Арслан Султанов Кыргыз-Түрк Манас университетинин 2-курсунда окуйт, эстрада бөлүмүндө. Мына бүгүн биздин ушул Жан Дүйнө программабызга өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө. Анан бүгүнкү ушу маданият темасына дагы азыр ой бөлсөк деген ойдо турабыз азыр. Анан кийин мынакей Арслан өзүң мына Жетегүз районундагы Чоң Кызыл Суу айылындагы орто мектеп бүткөрүп, анан кийин баягы ушундай сезим болот. Студент болсом, билим алсам, окусам деген тилек менен, мына изги тилек менен сен ушул бүгүнкү күндө ушул окуп атпайсыңбы? Жогоруда айтып кеттик. Мына 2-курс болуп калсың, эстрада бөлүмүндө. Мына ушуну кандай таамдап алдың, окуу жайына кандай келдиң дегендей ушул жөнүндө токтолсоң алгачы. Мектепти бүткөндөн кийин эле бул өзүмдүн каалоом болчу. Өзүмдүн каалоомду үй бүлө ата энем чектеген жок. Макул болушту баардыгына эле. Түз эле барып тапшырдым. Эч кандай кыйынчылык болгон жок, өтүп кеттим. Мына башында алгач биякта жанакындай силердин чоң таланттуу комузчулар бардыктан элдик ырдоо бөлүмүндө жүрүп атпайбы? Ооба. Башында элдик бөлүмүндө болчумун, элдик ырдоо бөлүмүндө болчумун. Роза Манова эжекебиздин колунда 1,5 жылча комузда болдум. Андан кийин эстрада бөлүмүнө которулуп кеткем. Эмне үчүн? Себеп эми Роза эжеке кетип калды Манастан. Анан ошол себепти Анарбек Ибраев агайыбыздан сабак алайын деп ошол агайдын классына которулуп кеткем. Анан мына эми ошол сен ушу комузду үйрөнүп, мына комуз чертип келатасың да бала кезден. Ушул жөнүндө айтсаң. Бала кезден эмес, мен немеге комузду университетке барганда үйрөндүм. Роза Манова эжекебизден комузду ага чейин такыр кармап көргөн эмесмин. Ошол жакка барганда эле үйрөндүм. Бир 2-3 ыр үйрөндүм, андан кийин өзүм калганын өзүм үйрөнүп кеттим. Демек ар жакта дармет бар экен да, жөндөн бар. Ошол ырчылык өнөргө кирүүгө. Ооба. Эми окууда ушул бекерден тандаган жоксуң ошого, туура? Ооба. Ошого бардың да. Атайын. Ошо башка окуу жайына барат элең да дегенде. Ооба, башка. Ырчылык өнөр болсо. Бала кездерде ачып элең? Ооба, бала кезде 6 жашыман бери ырдачымын. 6 жашымда бул чоң энемдин башына барып алып кимдир эртең менен күнүнө таң атпай ырдап берчү келдим. Баягы чоң апалар конфет берип койсо ошого сүйүнүп аябай мындай бир кызмат кылгандай болуп, ошону алып аябай бир өзүм бир жетишкендикке жеткендей болуп, мындай барып кайра жатып калчу экенмин да. Андан кийин мектепке баргандан кийин мектептен бүткүчөктө эле ырдап жүрдүм. Бири-бириге кезек бербейли анда азыр, Макул. Кайсы ырдоо ырдайсың азыр? Коштошуу вальсы деген жакшынакай чыгарма бар. Элмирбек Иманалиев ага аткарып жүргөн, ошол чыгарманы аткарып берейин. Көңүлүм байланабы, көзгө жаш айланабы, колуңду кое бербей, кош дедим кайра дагы, толгонуп шашылбадым, токто деп чакырбадым, топташтай чачылганымын, сен мени жоготтуңбу, толгонуп шашылбадым, токто деп чакырбадым, топташтай чачылганмын, сен мени жоготтуңбу. Айтпадым намыс барын, акырын алыстадым, капаргаң алганың жок, кабыргам кайышканын, кайгырып шашылбадым, кайткын деп чакырбадым, шуурудай чачылганымын, сен мени жоготтуңбу, кайгырып шашылбадым, кайткын деп чакырбадым, шуурудай чачылганмын, сен мени жоготтуңбу.
басып барам, күн менен батып барам, күн чыгат кайра кайра, мен чыкпайм жашып барам, жашып барам. Күймөлүп шашылбадың, күтчү деп чакырбадың, мончоктой чачылганымын, сен мени жоготтуңбу. Күймөлүп шашылбадың, күтчү деп чакырбадың, мончоктой чачылганмын, sen meni jogottungbu, sen meni jogottungbu. Рахмат. Арслан мынакейме, сен ушу бекерден элдик ырдоо бөлүмүнө тапшырган жоксуң да. Ооба. Бул ырларды кандай тандап аласың? Ырларды бул кичинекей кезимден эле негизи бул кандай десем лирика жагына жакынмын. Лирика сүйүү жөнүндө ырларды, анча-мынча терме санаттарды айтып жүрөм, дастандардан. Ата-эне жөнүндө бардык эле ырларды ырдайм көбүнчө. Ырларды баягы кандай десем, кичинекей кезимде бул мамам да ырдайт. Ошол мамамдын ырдаган ырларын угуп жүрүп, ошондон мындай таасирленген болушум керек. Айылда, айылдан. Көпчүлүк анан мындай улуу кишилердин ырдагандарын көп угуп калдым. Ошол себептүү ырлардын баары мындай эски ырлар болсо керек көбүнчөсү. Туура. Бай элдик ырлар деген өзү негизи карабай турган ырлар да туурабы? Түбөлүк ырлар дегеним да. Унутулбайт. Унутулбайт. Оозун оозго өтүп эле ырдалып келатпайбы? Ооба, эч ким үйрөтпөйт. Калуучулар өздөрү калып үйрөнүп алышат да. Эми окуу жайына барганда дагы мынакей аралашып калдың, аякта дагы таланттар бар да, жигиттер. Сен сыяктуу урак. Ооба, көп эле. Алардын өнөрүнө да кызыктың дегенде. Ооба. Устаттарың ким болду дегенде, ушул жөнүндө айтсаң. Алардын мен ошол Роза Жекеде окуп жүргөндө эле ошо бизден улуу курста окуган байкелер бар болчу. Ошолордун талантына аябай баа берчүмүн. Мен ушундай боло аламбы деген суроо туулчу. Шүгүр, буюрса аракет жакшы эле. Азыр ал байкелер менен дагы кезигип калганда жаман деп айтышпайт да. Пикир алышып, ырлашып. Пикир алышып, чогуу. Эми дос балам бар болчу жанында. Ал дос балам экөөбүз башында бир эки эле ыр үйрөндүк. Ошол эки ырды эртеден кечке таң аткыча ырдап отурчубуз. Студенттик кезде өзүнчө болуп калгандан кийин кызыктуу күндөрдү көп өткөрүш керек болуп, анан баягы эчтеке кыларга таппай калганда эле ошо ырдап отурчубуз да. Эртең мекке чейин эки колоско бөлүп алып, мен ага үйрөтүп, кайра ал мага үйрөтүп эле болбосо эки эле ырды билчүбүз. Азыр кайсы ырды ырдап аткарып берсем деп атасың эми? Азыр Арзуу деген да бир жакшынакай чыгарма бар. Ошол аткарып берейин. Көңүлү тушалып, көрүшпөс болуп узадык. Көңүлүдө калды бир огай, көксөткөн санагы салып. Көңүлүдө калды бир огай, көксөткөн санагы салып. Байралып басып наздана, баш ийип калдың башка кой. Бактылуу кылып башканы сен, бактылуу да болдуң азгана. Бактылуу кылып башканы сен, бактылуу да болдуң азгана. Агарып атаңдын атканы, кызарып күндүн баткан ой. Кызыксыз мага өмүрдүн ай, өзүңсүз ай өтүп жатканы. Kızıksız mağa ömürdün ay, özünsüz ay ötüp çatkanı. Özünsüz
жашай өтүп жатканым. Рахмат. Мына Арслан эме жана жогоруда өзүң да айтып калдың. Мен мектепте окуп жүргөндө, айылда жүргөндө ушул комузду четкенди билчем эселем. Ана ушул окуу жайын өткөндөн кийин университетке баргандан кийин үйрөндүм депчи. Ооба. Кандай үйрөндүң? Кыйынчылыктар бар бекен комузду? Же бат эле үйрөнүп алдыңбы? Кыйынчылыктар башында комуз чертем деген оюмда такыр жок болчу. Мен эстрада бөлүмүнө тапшырам деген ой менен баргам. Анан Розаманова эжекебизге кезип калып эле, эжекебиз айтып, менин классыма кир, комуз үйрөнөсүң, аккордеон үйрөнөсүң дегенде баягы элдик ырлардын көбүнчөсү ошо аккордеон комуз менен ырдалып жүргөндүгүн билгендиктен макул деп ошо Роза эжекенин колуна тапшырдым. Анан башында комузумдагы жакшы окшошпой, сатып алган комузум начарыраак болуп кичине анан көңүлүм жок болуп жүрдү. Андан кийин таасирленген бул Калмурат Рыскулов деген агабыз бар. Нарын Актала районуна караштуу. Ошол агабыздын ырларын мурун угуп жүрчүмүн, бирок ошо Калмурат Рыскулов агабыздыкын билчү эмесмин. Обондурлары жагып угуп жүрчүмүн, элден угуп жүрчүмүн. Ошонун ырларына таасирленип, анан ошонун ырларын үйрөнгөнгө аракет кылып отуруп, анан комузду кичине күлөөгө үйрөнүп алгандан кийин анан өзүм үйгө камалып алып, эч ким тийишпегидей жерге барып алып, анан тынч отуруп алып, эртеден кечке комуз чертип атып, анан ошонун ырларынан баягы өрчүттүм десем болот да, комуз черткенди көбүнчөсүн. Жакшы, анда ушу Калмурат Рыскуловдун бир ырларына кезек бербейли анда? Макул. Сен аткаргандай. Калмурат Рыскулов агабыздын Адамдарга кайрылуу деген Жолон Маматов агабыздын калемине таандык. Калмурат Рыскулов агабыздын болгону. Сүй журтуңду, сүй жериңди, жарыңды, адалдыкка бер көчүңдү, каныңды. Кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдө, кыяматта калк унутпай таныңды. Адам пенде бакыл болбо, ашынба, акмак болбоң, адалдыкка таш урба. Ансыз деле тирүү жандың ойлонтуп, ажал деген кылыч турат башыңда. Найзалашмай, кылыч ташмай жок заман, оокаты мол кийими бүтүн ток заман. Ой иледен найза жасап бир октой, кырчылдашын токтотпогон шок заман. Ойлой берсең оору менен ажалды, алып тынатал күчүңдү, мазаңды. Андан көрө келер кечтин камын көр, тамак астырып оркулдатып казанды. Согунбасы семиз менен арыкта, күндүн түндөн айырмасы жарыкта. Кимге таңсык түн уйкуңдун ширине, күндүз кылган ишиң калат тарыхта. Ойдогуңду элдер менен бөлүшкүн, чын төгүнүн сынга салып көрүшсүн. Барың жаман мен жакшымын дебегин, жалгыз өзүң ойнобойсуң жер үстүн. Арак деген айлап жылдап акырын, алып тыната кылмандын акылын. Дал ошондоң ичпей таның акылман, не жүйөңө сен ичесиң жакыным. Бирөө суусун таппай жүрөт ичерге, бирөө кечүү таппай жүрөт кечерге. Мунун баары тизгин каккан жолоочу, о тирүүлүк сенин жалгыз көчүңдө. Эсен аман эс тарттырып урпакты, өтсөк экен ыйык сезип турпакты. Океандар тың шарпылдап турса экен, чайпалбайдо, чайкабайлы кургакты. Көзөлдөрдүн көрүп шалбар көйнөгүн, мун эстедим барын коюп өңгөнү. Тыппар игин 40 күнү жеп жибек курт, сулууларга жибек чубап өлгөнүн.
Абу дүйнөң ажайып бир керемет, убакыттын калбырынан келенет. Биз тирүүлөр чек арасы болобуз, сансыз элдин өткөн жана келелек. Адам пенде дасторконуң жайгында, пейилиң төк бирок мунуң айрымда. Үлпөтүңдө отургандын баарысы, келип эрбейт катал күндө кайгыңда. Адам пенде өжөрөсүң да кежирсиң, мени мойсуң көккө атылган сезимсиң. Ары менен кумурскадан кийинки табигаттын менетке чой өзүңсүң. Ары менен кумурскадан кийинки табигаттын менетке чой өзүңсүң. Рахмат, мына Арслан, сен өзүңдөгү баягы балалык сезимдер менен, балалык кыялдар менен дегенде коштошуп, студент болгондон кийин дагы адамдын жүрөгүндө бир өсүү пайда болот да. Аң сезимде тура, билим алуу деген өзү ушундай нерсе да. Умтулуу, акыл эстин кеңейиш дегендей да. Анан билим менен терең мына өзүңдөгү ушу өнөр дүйнөсүнө аралашып, ушул мезгилде эле. Анан жана өзүң да жогоруда айтып кеттиң, ушул мен термелерди, санаттарды, дастандарды дагы ушу элди кырдоо бөлүмүнө келгенде үйрөнө баштадым депчи. Кандай кабыл алдың ушулардын аке? Башында угуп жүргөндө мындай башкача сезилчү, бирок чындыгына келгенде даана кыргызча, нукура кыргызча сөздөрдүн көптүгүнө, кыргызча сөздүн баягы байлыгынын кеңдигине, ошонусуна аябай баа бердим. Бул дастандарда, термелерде, санаттарларда айтылат да негизи. Көбүнчө ошолордо. Анан ошондон таасирленип жакты да сөздөрү. Анан көп терме санаттарды угуп көрдүм. Эмне жөнүндө айтылат? Мындай кенедей эле окуяны бир чоң нерсе менен сүрөттөп, мындай элге сонун өтүмдүү, жагымдуу кылып айтып беришет. Ошол себептүү жагат. Анан бул тарбиялык мааниси да бар көпчүлүк жагынан. Терме санаттарларын дастан деп, санат деп эки менен айтылган эмес. Ошол себептүү бул көбүнчө азыр эми билбейм, мен жаш деп көбүнчөсү айтышат. Жашсың, сен эмнени түшүнбөй элең дегендейчи, бирок ошол санат ырларын көп уккан адам менимче жакшы нерселерди түшүнүп калат го деп ойлойм. Жашта эмес го, көп окуп билим алууда, туурабы? Көп угушта. Угууда. Ушундай маселе болуш керек менимче. Кээ бирөөнө ушул дастан ырларын айтып ырдап калсаң, аябай таасирленет да, сен жашың канчада деп анан айтсаң таң калат. Анан кээ бирөөнө 60ка чыкканча акыл кирбей жүрбөйт. Илгерки кишидей экенсиң дешип көбүнчөсү мени карган кишидей көрүшөт да, мындай ички дүйнөң эски кишиникиндей экен деп айтышат да, жаш бала болгонуң менен дешип. Туура. Көрүнүп турат эми. Кана, сен бир терминге кезек берет эмне? Жарыкчылык өмүргө кимдери келип кетпеген, жаркыраган аламга той кимдери таазим этпеген. Тагдыр жолу татаалы жол бирөөлөргө кепкенин, а бирөөнүн азап менен арман муңун чектеген, ой туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжалы салып ыйламай, ал кубатка келгенче аят энеңди кыйнамай. Эресеге жеткенде ой эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз көр окатты жыйнамай, ой кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле балчу бар, мансап үчүн эл журтуна курмандык качалчу бар. Адамзаттын ушулар юбалына калчулар, арабызда болбосун чоң адамдыкты танчулар, ой акыр заман салчулар. Өткөн өмүр учкан куш канаттары дирилдеп, гүл жайнаган бакчаңдын ай күлүк мезгил бүлдүрөт.
Жан дили менен барктайлой жаш күндөрдүн үлбүрөк тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет ой жашоо канча ким билет жашоо деңиз чалкыган жарашыгы саймадан мүнөт санап өмүрлөр ай өтүп барат баймабай бизге беши калкыган турмуш аккан дайрадай орду менен сүзөлү оң тетири кайтабайт ой бактыбызды байлабай кырчын жаштын кадырын кыярганда билерсиң кызыл өңдүн кадырын ойгу барганда билерсиң бар байлыктын кадырын ой чачылганда билерсиң баркталайдын кадырын ой басынганда билерсиң ай качырганда билерсиң бир берилген бул өмүр бүтпөчүдөй ойлойсуң болбос ишке коргулуп ай оюнчуктай ойнойсуң Шуңкар болуп сызасың, ай жылам болуп сойлойсуң. Миң бир сырлуу бул өмүргө, миң жашасаң тойбойсуң, ай жүз жашасаң тойбойсуң. Шуңкар болуп сызасың, ай жылам болуп сойлойсуң. Миң бир сырлуу бул өмүргө, миң жашасаң тойбойсуң, ай жүз жашасаң тойбойсуң. Arslan ama жогоруда мынакей өзүң элдик ырдоо бөлүмүндө отпайсың ба? Мына азыр өзүң ошол боюнча багыттагы өнөрүңдү анча мынча болсо дагы биздин телекөрүүчүлөргө тартуулап отурасың. Ана мен айтайын деген мына өзүң ошондо эле мына эстрада бөлүмүнө ооп кеттим деп атасың. Анан эстрада бөлүмүндөгү мына жетектеген өзүң биздин агабыз эле өзүбүздүн, Анарбек Ибраев. Бул киши эми кереметтүү ырчы да негизи. Эмне деген үнү бар дегенде мына сахна сексинде Анарбек аба ырдаганда баардык эл мына көңүлүн коюп дегенде, баардык дитин коюп дегенде кол чабуулар менен канча жол тосулуп ошончо элди арба калат. Элдик оркестр менен ырдаган ырлары бар дегенде, канча сахнаны жарып ырдаган, ушундай бир бийик окшошпогон өзүнчө бир булбулдук үнү бар да, өзүнчө бир ырчылык касиети чоң бул кишинин. Анан эми сен ошону кондой тарбияланасың мынакей. Ушу эстрадага келиш, эстрададагы ырчылык болуш дегенде бул өз татаал нерсе. Ошол жөнүндө дагы көнүш керек эстрадага. Эстраданын дагы орчулуктары көп эле. Баягы эл оозуна көбүнчөсү ойлойт, карап турган элге микрофон кармап эле сахнага татынакай кийинип чыгып эле ырдап коет. Оозунун желин аябайт, анан оозунун желин мынчага сатат дегендей кеп элдердин арасында көбүнчө болуп кетет. Бирок чындыгында ошол кенедей эле чыгарма болбосун, кандай чыгарма болбосун, ошол ыр менен жашап, ошол ырдын обонун баягы жеткиле бериш керек да. Ыр өзү мындай бир каркас болсо, ошол каркасты кийинтип, сулуулап, боек кылтып, элге сунуштап, эл суктанып, тамшанып калгыдай кылып, ошондой деңгээлге жеткизип, эл угармандын жүрөгүнө жеткириш керек да. Ошол угарман бир эс алып денесинде бир турган жүктү бир ошол момент, ошол убакта бир унутканга бир алып келиш керек да. Ошондо анан жакшы бир ырчы деп эсептелесиң. Ошол орчулуктар бар. Көп да, туура биздечи. Азыр жаштар көбөйүп кетти, туурабы? Ар кандай ырларды алып, өзү эле ырдап, өзүнүн сөзү менен дагы өз обон жазып эле ырдап атпайбы? Эстрадачы болуп толуп атат азырчы. Толтура. Азыр орусда Иван көп, кыргызда ырчы көбөйүп кеткен негизичи. Эми азыр ырчылардын эми бирок аналардын баардыгы эми кыйын ырчы деп айтууга кыйын. Бир четинен чынында караганда өкүнүчтүү жерлери жана жаштардын көбүнчөсү туура эмес ырларды, туура эмес жака үндөгөн ырларды чыгарган, ошол жагы өкүнүчтүү. Жеңил ырлар да? Күнүмдүк бир жалпак тил менен жоң гана бир эки укканга дагы мындай жакшы неме болбойт да. Баягы элге бир башкача туура эмес маалымат берип аткандай, маданият тарабын мындайча айтканда бир туура эмес тескери жагын көргөзүп аткандай сезиле берет да мага. Азыркы кээ бир жаштардын кээ бар чынында жакшы баягы түбүндө өзүнүн немеси менен жазган аракетчил ырчы
балдар, кыздар, эжекелерибиз, байкелерибиз. Мына эстрада мынарда беле бизде жанагы чет өлкөгө чейин барып, Ооба. даңыздар берип бар да, мына Гүлжигит сыяктаган жигиттер. Ал чыгып келип эле, Турцияга чейин барып, бир баш байган жеңип, гран-прини жеңип келип ошо. Ооба. Сыймыктанышыбыз керек андай байкелерибиз менен. Болгон кезиккенде алар менен жөн гана бир кандай десем кеңеш гана сурап, бир кенедей да болсо жөн гана мындай учурашканда бир кенедей да болсо бирирдин бир жерин кеңеш сурап калсаң, ошону бир туура көрсөтүп беришсе жакшы деп ойлойм. Эми эстрада деген баягы ырды коосой турган. Ооба. Музыкалык аспаптардын коштоосунда ыр да негизи. Ооба, бир эле аспап эмес, бул эстрада бөлүмүндө канча деген аспаптар ал музыканын ичине жайгаштырылган. Мына ошонун баарыгы биригип келип бир симфониялык оркестр болуп баары биригип келип турган бирирдин өзүң чыгарып атат да. Элге жеткирип атасың атат, ырчы менен. Баардык бир тамыр куралып келип, мындайча айтканда бир нерсени өстүрүп атат, өндүрүп атат десек болот да. Элмирбек Иманалиев агабыздын ушундай чыгармасы бар, ошол чыгармасына кылып берейин. Ару затым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, айга чаңкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Бир жылан сойлоп өтүп сүйүмөн, бир заматтан ойрон болгон дүйнөйөм. Өзүң менен айыкчудай сезилип, ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Тагдыр мени каалагандай калчады, акынгансың алып бүччү чарчадым. Жаштык узап кетелекте бир жолу, эй жашоо берчи жашылындай арчаным. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп. Арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүмөн, ару затым айланайын, айланайын мага бир жолу. Карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Biz айтып келе атпайбызбы, ушул негизгиси үн да. Адамга баягы үн менен ырды жеткирип, баягынан жүрөк менен кабыл алат да. Ооба. Угармандар турабы? Аткаруучунун чеберчилиги ошондо, үн менен жеткириш. Анан мына биз азыркы кийинки мезгилде талаш тартыш жүрүп келатат да. Жандуу үн деп. Ооба. Анан кийин баягы жандуу үн деп баягы биз микрофонду кармап азыркы мына эстрада ырчылар баардыгы тең эле көпчүлүктүн айткандарына караганда жасалма үн болуп атат да. Ооба, фонограмма. Анан компьютер менен ошо фонограмманы жасап коюп эле, чоюп коюп, кээ бир созулма жерлерин жана башка кооздоп коюп аткан ошондой болуп атат. Анан кээ бирөөнүн ошо жанагы ырчылык өнөрү чоң таланты болбосо дагы жанагы ушул техниканын жардамынан чыгып кетип атпайбы? Ооба. Ушуга кандай карайсың өзүң? Техниканын жардамы менен, акчанын жардамы менен чыккан ырчылар, жаш ырчылар да көп менимче. Булардыкы билбейм, эми өздөрүн аябай ырчы сезген кээ бир
тааныштар кээ бирлер кезигип калган күндөр болгон. Анан баягы кел ырдашабыз же мындай кандай десем мындай азыркы тил менен айтканда батыл кылабыз дешип калышчу кээ бирөөчү. Анан баягы жерден ырдаша келгенде көпчүлүгү мен мындай жеңилип кала элекмин да. Көпчүлүгү менен ырдашып келгенде мен жөн эле жүрүптүрмүн, жөн эле кандай десем мен сүйлөп аткандай эле болуп калат экенмин деген ырчылар болду да. Мындай көбүнчө тааныштардан алар кандай десем баягы ошо техниканын жардамы менен жөн гана үндү кооздотуп эле анан дыханиясы жетпейт да көбүнчөсүнүн. Демек жандуу үн дегендер ушул баягы өзүнүн чыгармасынан жан дүйнөсүнөн чыккан. Жандуу үн берилип, мына мыскал Өмүрканова деген эжекең болгон. Чоң ырчы таланттар өзүң билесиң. Ал микрофону жок эле сахналарда ырдаганда тетиги аягына чейин угулган. Залды аягына чейин жеткирди. Жарып кеткен ошол убактарда. Мына Болот Миңжилкиев дегендер, туурабы? Мына бизде деле жүрөт азыр биякта Данил Ильяс сыяктаган ырчылар бар. Микрофону жок эле ырдайт баатыр. Микрофонду кошкондо микрофон өзү жарылып кетет жасайт азырчы. Ооба. Мына ушундай ырчылар бар да дегиз. Ошо элдик ырчылар деген мына ушундай болуш керек да негизи. Ошо Болот Миңжилкиев бул Кыргызстанда жалгыз бас үндүү ырчы болгон да. Азыркы жаштарда бар да көбөйдү. Ооба, көбөйүп калды. Бар бизде дагычы толтура. Өсүп келаткандар бар. Өсүп келаткандар бар, ооба. Аны ошол жандуу үндүүлөрдү көбүрөөк алып чыгыш керек деген да. Ооба, жандуу үн менен аткарган баары бир кандай десем фонограмма жасалма үндөн баары бир айырмасы болот. Баары бир канчалык кооздолбосун, канчалык неме болбосун, баягы жандуу ырдап атканда кандай дем алып атат, ошону баары көрүп турат. Жасалма үндөн чыгып алып, микрофон кармап алып, микрофон чүрүйүшөт кээ бирөө. Өзүн аябай неме сезем деп атат. Алмаштырам деп атат. Болсо, электр өчүп калса анан кийин баары ырдай албай калат баары сахнада. Туруп калып атат баары. Ошо жалдырап туруп калып кете албайт өзү андан ары. Элдик ырчылардын элдик ырларды ырдап, ошо элдик ырчылардын, эл аралап ырдап жүргөн ырчылардын баягы алдыга чыккан жагы ушул инструмент менен ырдап үйрөнүп алганы жакшы деп ойлойм менимче. Бардык ырчылар жок дегенде бир инструмент үйрөнүп алса, өзүнүн ырдаганга ылайыктуу жаккан. Ошол жагы жакшы болот го, себеп бардык жерде эле техника боло бербейт да, жайлоодон ырдаш керек болуп калат мисалы үчүн. Же такыр башка жерден ырдаш керек болуп калат мисалы үчүн. Эми свет жок жерге барып калса болот эми. Ырдайм деген кишиге мисалы үчүн эч нерсе тоскоол болбош керек да, менимче. Техника жок, тигил өчүп калды, анан тигин мунтуп калдым эле деп болгон бир инструментин алып жүрсө. Жандуу үн керек да. Жандуу үн жакшы деп ойлойм. Белерге кечип берели анда. Кетпейм сага жолукмайынча деген жакшынакай бир чыгарма бар, ошол чыгарманы аткарып берейин. Жалынча кучагымды жайдым барымча, күн сыяктуу күтүп турам өзүңдү, кетпейм сага жолукмайынча, колдоруңдан алып сыйкыр кетпейм сага жолукмайынча, жылып өткөнүм жыл деп сезбестен, күтчү жерде турам кетпестен, сөзүң улуу майрамдардын майрамы, жаны бирге жаркын жан эркем, келечекте эртеңкиси табышмак, бул өмүрдүн бүтпөс кереметиси. Жамгыр суудай төгүлсүн, мейли борон согуп деминсин, көздөрүңдөн укмуш жылуулук,
Gitpem görüşmeyince gözlerinden körüp özüngü Gitpem seni menen görüşmeyince Gelecekte ertenkisi tavışmak Bul ömürdün bütböz keremetlisin Gitpem sağa jolukmayınca Aytat bayısım geldi kırlarda bunu özündün ele жердешиндер Жапар Чабалдаев деген çoğun ырчы болгон негизичи. Жетебиз районунун Сарыбайынан да. Ооба. Деген керемет үн. Мана ошонун эле үнү жан дүндө отпайбызбы? Жапарова ырдаганда о те аялама чейин жаңырчы үнү деген. Эч ким деген мына сахнада отуруп эмес, жанагы жайык жерлерде ырдаганда дагы анын үнү тетиге алыска угулар эле аны. Мына кереметтик ырчы деген ошондой болот. Ana mına sen özün dagı mına hazır okundu ayıktap kalır, ayılda жүрөсүң да, Ооба. Кандай таасирлер атасың дегенде. Айылдан негизи бул ырга болгон ушук неме Комузун болунда тандоо айылдан көбүрөөк келет да. Айылга келгенде бир нерседен баягы табигаттын сулуулугуна өсүп жаткан ар бир нерселерди караганда биздин айыл өзү жайлоодой эле аябай кооз жер. Чоң кызыл суу айыл. Аябай ошолорду көргөндө эле бир өзүнчө бир ичинде бир сезим пайда болот да, бир ырдаш керек, мындай ырдаш керек деген бир ой келет. Кармап ырдасаң баягы ошол ырды аябай бир чынында каалап ырдасаң баягы жүрөктөн чыгарсаң жеткире ырдайсың деген. Жеткире ырдайсың да. Жетет ошол. Мен комузун колунда экен, ама айрымда жүрөсүң дегенде азыр жеринде жүрөсүң, бир ырдап берсең элиңе. Сүйкүм элес деген жакшынакай бир чыгарма бар, ошол сүйкүм элес деген чыгарманы аткарып берейин. Азыр сен алыстасың, менден узак. Арадан өтсө дагы канча убак, элесиң эстен кетпей туруп алып, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак. Элесиң эстен кетпей туруп алып, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак. Жазылып бактысына талайына, табылдың кандай жандын маңдайына. Сүйдүрүп жүргөнүңдү сездиң бекем, элесиңди тумар кылып жүрөгүмө. Сүйдүрүп жүргөнүңдү сездиң бекен, элесиңди тумар кылып жүрөгүмө. Өзүмдү соротомун унутсун деп, а бирок чындыгында андай эмес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес. Сүйдүрүп жүргөнүңдү сездиң бекен, элесиңди
тумар кылып жүрөгүмө. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес, жашай берет сүйкүм элес. Рахмат Арслан эми, сага мындан ары дагы биз окууңдагы баягы жетишкен ийгиликтерди каалайлы, чыгармачылык ийгиликтери каалайлы. Талантың улам өркүндөй берсин, өсө берсин, элиң үчүн кызмат кыла бер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер Кыргыз-Түрк Манас университетинин 2-курсунун студенти Арслан Султанов менен болгон Жан дүйнө программабыздагы бүгүнкү берүүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Кайрадан көгүлдүр экрандан жолугушканча саламатта болуңуздар.